Кара Суу районунун жер иштетүүгө өзгөчө маани берген аймактарында кар ээрип жок болоору менен дыйкандар алыскы тоолуу аймактардан кар ташый баштайт. Азыркы учурда дыйкандар 70 чакырым алыстыктан тонналаган карларды ташып, күздө жыйнаган айыл чарба чүмдөрүн тоңдурууда. Мындай жол менен дыйкандар кандай пайда табат? Кезектеги сюжетте сөз болот. Катары менен тизилген бул оор жүк ташуучу унаалар кар жүктөп кеткени келишкен. Жергиликтүү элге кардын кереги жок болгону менен жылуу жактан келген дыйкандар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Талдык айылында шамал көп болгондуктан дыйкандар февраль айынан тарта дал ушул жердин карын алып кетишет. Айылдын карлары эми суук жебейт, акты карларычы. Эрип кетет тез эле. Бир айга жетпейт ал карлар. Бизге бул карлар 2 ай, 3 айга жетет. Керектүү болгон кар жүктөлүп бүткөн соң дыйкандар үйгө карай шашат. Анткени карды белгиленген жерге бат жеткирбесе ээрип кетет. Ошентсе да кардын 10% сууга айланат. Маданият айылынын дыйкандары карды сабиз көмүү үчүн муз ороого колдонот. Бул ыкма байыртадан калыптанып, кадимки муздаткычтын милдетин аткарып келет. Бул кесип ата бабалардан калган. Бул сабизди ушул холодильник катары эме кылабыз. Сабизди ушу кар алып келип, холодильник катары ушу муз орого кылып, июль айга чейин ушул турат. Муз ороо канчалык терең болсо көмүлгөн сабиз жакшы сакталат. Ошондуктан капталган сабиздер ирет менен тизилип, бети карга көмүлөт. 4 тонна сабизге 6 тонна кар керектелет. Bir слой üstüne kar salıp alabız da. Onu kalınlığı bir 50 santimetre boluş gerek de. Bolbosam iyungacha bir-birine жабышып калат да. Неме кар эрип кетсечи. Бул элдеги ыкма сабизди 4 айга чейин сапаттуу сактоого шарт түзөт. Муз ороо жашаң турат, свежий турат. Жакшы сапатын жакшы эл жесе, мындай суулуу, ширелүү, жакшы сапаты менен жешет. Маданият айылынын 80% эли сабиз өстүрүү менен алектенет. Алар бул муз ороодогу көмүлгөн сабизди жай айларынан тарта сатка чыгара баштайт. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош облусу.